Мисалы 2006 жылы хипик программа деген болгон да. Мен дагы силерге как өзүм мамлекетчил, анан кийин профессионал финанс катары айтып коем. Ошол мезгилде бизде хипик программасына киргиле деген сунуш болду. Ошондо хипик программасынын талаптарына карап көрсөк, кандай талап эле. Эми силер государственный кадровый служба түзгүлө, мамлекеттүүлүктө ошо антикоррупционный служба түзгүлө деп. Анан кийин медицина тармагын реформа кыла, бул жакта реформа. Биз аны итарат кылып атканбыз. Себеби бизге МВФ, Всемирный банк акча бөлүп аткан, алар ушуларды отказ берет да. 2006 жылы биздин карызыбыз 1 миллиард 900 миллион доллар болчу. 1 миллиард 900 миллион. Биздин ар бир адамга, жаранга жылдык киришебиз средний душевой доход деп коет. 400 доллар жетпечи. Бүгүн 1200 доллар. Ошондо 400 доллар жетпегенде биз жакыр мамлекеттердин арасына кирчүк. СНГ мамлекеттерине Кыргызстан менен Тажикстан кирди, айтты, силерге эки мамлекетке биз мүмкүнчүлүк беребиз. Силер ушу программага кирсеңер, биз силерге карызыңардын жарымын жоюп беребиз деп берген. Биз профессионалдар карап туруп, бул жакшы программа экен, ошону биз беребиз деп киргизгенбиз. Ал мезгилде Акылбек Кысымбекович Жапаров болчу министр финанс. Ал өкмөттө ушул маселени койду. Анан кийин биздин бир кыргыздын азаматы чыгып алып, ай, бул программа туура эмес. Бул программа жалаң Африка мамлекеттери кирет. Биздин африканецтерибиз, биз не киребизби? Деп элдерге ушундай туура эмес түшүндүрмө берип койду. Биздин элдердин баардыгы финансист эмес да. Ар бир тармак боюнча өзүнүн профессионалдары бар да. Ошолорду угуш керек дайымача. Ошол киши айтып койду, анан кийин дүүрүтү кетип эле элдердин баардыгы жок, биз негр эмеспиз, биз андай мамлекетке айланбашыбыз керек. Мен керек болсо каражатын берем, мен бөлөгүн берем деп туруп ошондой үргү чыкты да. Анан кийин баягы массалык маалымат каражаттары ушундай болуп эле, ой, ушундай биз Африка мамлекетине өйрөткөн турбайбыз, бизди уже цивилизованный мамлекет, биз Чыңгыз Айтматов эл эмес, биз Африка мамлекети калабыз деп ушул жака терс кетип калып, баягы маселе профессионалдык аянттан саясат аянына кетип калды. Анан кийин Ферис Кулов ошол мезгилде премьер-министр болчу, айтты, Акылбек, сен мага эмнени мени посоветовать атасың? Бул болбойт экен, эл макул болбойт деп туруп, саясий чечим кабыл алынды. Эгер ошол мезгилде 9 миллион доллар биз кечсек, бүгүнкү күндө ошол акчага аз болот биз карызыбыз. Ошо бул саясий чечимдердин милдерин бири да. Ошол мезгилде дагы акча топтойлук, элдер биз өзүбүз топтойбуз, кереги жок, биз хипке кирбейбиз деп топтойбуз деп биз счет ачтык Улуттук банкта. Канча топтолду билесиз? 1 миллион сом топтолду болгону Кыргызстанда. 1 миллион сом топтолду. Кыйкыргандар, айкыргандар канча болду? Чечкен жок бул маселе. Ошо боюнча бул маселени көмдүк.